Бүгүн 1-мартта учуп кетмекпиз. Жана кырдаалга байланыштуу аба жабык болгон үчүн биз биякта калып калдык. Туалетке дагы кененирээк кирип чыга албай, болгону бир жолдон киргизип атат. Суу жок. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдан улам аба мейкиндиги жабылган өлкөлөрдөгү айрым кыргызстандыктар мейкинге кайта албай жатышат. Алардын бири Асан Өмүракунов, аны менен бирге 31 киши Дубайдан Кыргызстанга уча албай жатканын айтып берди. 1-мартта кечинде учмакпыз 9:40. Анан ошого уча албай калдык. Маалымат берилип атат. Дубай мамлекети, Эмират мамлекети өздөрү ушундай неме жазып деп атат. Абу-Дабилики бериптир. Неме туристтерди, болгон келген туристтердин баарын ушундай баккыла, чыгарбагыла, жаткызып кубалап чыкпагыла отелдерден тамак самаңарды берип, жаткызып неме аба ачып учакты жашаткыла деген информация келип атат. Дагы бир кыргызстандык Эркингүл 28 февралдан бери Бириккен Араб Эмирлигинин Ажман шаарынан Кыргызстанга уча албай жатканын айтууда. Февралда келгенбиз, 28 февралда кайра 21:40 учуп кетмекпиз. Air Arabia компаниясы менен болчу. Эрте бара берелик, катты ала берелик десек, аэропорт жабык деп койду. Күн ысыкта эшикте отурдук. Авиакомпания чыгып сүйлөшкөн да жок. Керек болсо ошол маалда жаныбызда балдарыбыз, улгайган апаларыбыз отуруп, туалетке дагы кененирээк кирип чыга албай, болгону бир жолдон киргизип атат. Суу жок, ошол эми бул жактын аба ырайы да ысык да. Кыргызстандык аял дагы башка 4 мекендеши менен бирге Бириккен Араб Эмирлигиндеги Кыргызстандын консулдугуна кайрылышкан. Алардын айтымында жардам болгон эмес. Айлабыз кеткенде анан консульствого жаза баштадык. Консульстводан анан ошо Кутман мырза жана Темирлан аттуу мырзалар келди. Бир бутылкадан 0,5 литрлик суу берди дагы, айтты, биз ал Air Arabia компанияга эч кандай алыбыз жетпейт, эч кандай маселеңерди чече албайбыз. Ошол Ажманда отель бар экен, бир кишиге $25 деп туруп, таксиңерге түшүп бара бергиле деди. Булар жөнөткөн отельге келсек, ал жер өтө ыплас, кир эмекен, жатакана экен. Акчасы болсо $25 дегенден кийин биз келсек $100 деди. Биз ошентип таксист менен кайра сүйлөшүп, бизди бир жатаканага апарып жайгаштырбасаңыз биз балдар менен каяка барабыз деп, ушул Ажмандагы ушул бир жатаканага алып келген. Ошол күндөн бери мына ушул отурабыз. Бир дагы консульстводан болобу же элчиликтен болобу жазып элатам, бирөөнөн да бир жооп болгон жок. Кайсы күнгө чейин биз ушинтип жашайбыз. Мисалы мен бүгүн акчам түгөнөбү, эртең түгөнөбү, мисалы бул жатаканабыз деле чыккыла дейт, чыгып бүгүн азыр мына эшик каккылып атат. Саат 1ге чейин азыр акчаны төлөбөсөңөр чыккыла деп атат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, учурда Перс булуңунда жалпы 22 000 кыргызстандык бар. Анын 10 000-и Бириккен Араб Эмираттарында болсо, Сауд Арабияда 5 000, Катарда 800дөй кыргыз жараны катталган. Ошондой эле Кувейт, Бахрейн, Иорданияда жалпы 1000ге чукул. Дагы 100дөй кыргызстандык Израилде турат. 2-мартта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги чет жерден мекенге кайта албаган жарандарга жардам берүү үчүн атайын штаб иштеп жатканын маалымдады. 2 күн мурун ошол эле Дубай шаарында жана башка эмираттарында улардын департаменти тарабынан, туризм департаменти тарабынан бир кагаз жиберилген жашаган туристтерди мажбурлап чыгарбоо боюнча. Бирок тилекке каршы баардык эле мейманканалар ага баш ийбестен чыгарган күндөр да болуп жатат. Биздин элчиликтеги жана башкы консулдуктагы биздин консулдар колунан келишинче барып жарандардан сигнал түшкөндө барып ошол жака ошо мейманканалардын ээлери менен мейманкананын администрациясы менен сүйлөшүп кайра жарандарды киргизип аракеттер болуп атат. Ушул эле күнү Кыргызстандын Коопсуздук кеңеши жакынкы чыгыштагы кырдаал боюнча чукул жыйын өткөрүп, согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймакта калган Кыргызстандын жарандарын мекенге кайтаруу үчүн чукул чараларды көрүү зарылдыгын белгиледи. Жакынкы чыгыштагы абал өткөн ишембиде Израиль менен АКШ Иранга сокку уруп, ири аскердик операция баштагандан тарта курчуган. Иран жооп катары АКШнын Перс булуңундагы аскер базаларына чабуул койгон. Натыйжада Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмирлиги жана башка өлкөлөрдө аба мейкиндиги жабылган. Аларда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул аймактардагы кыргызстандыктардан коопсуздук чараларын күчөтүүнү суранып, такталган маалыматтарга гана ишенүүгө чакырды. Гүлжан Ашпаева, Нур Абдулмажид, Азаттык.